Акындар ынтымак, тынчтык жана коомдук биримдик үчүн аталышында өлкө аймагында жүрүп жаткан ынтымак жумалыгы Баткен районунун Ак Турпак айылында да улантылды. Анда белгилүү акындар тарабынан поэзия аркылуу жалпы адамзаттык баалуулуктардын биримдик, сабырдуулук, мекенчилик жана ынтымакка жогорку сапаттарга багытталган ырлар жаңырды. Билген өнөрүбүздү, талантыбызды, сөздөрүбүздү тартуулап, колдон келишинче сөөгүн агартып, дилин тазартканга аракет кылып атабыз. Себеби бул поэзия деген кара сөзгө, илимий конференцияга, кандайдыр бир иш-чараларга караганда таасирдүү, салмактуу, эсте каларлык нерсе. Ошондуктан акындардын сөзү, акындардын ырлары, акындардын эл менен жолугушуусу бул өтө жемиштүү жана жеңиштүү деп ойлойм. Себеби бүгүнкү иш-чарага катышкан айыл тургундары ушунчалык жыргап, акындар менен жолугушуп, ырларын тыңдап, сөздөрүн угуп, жаңы маалыматтарга ээ болушуп, көз караштарын, дүйнө таанымдарын, кругозорлорун кеңейтишип, керектүү, пайдалуу маалыматтарга ээ болушту. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөктө курбусуна Маданият жана адабият аркылуу элдин маанайын көтөргөн бул демилге Баткен районунун 9 пилоттук айылында Бириккен Улуттар уюмунун аялдар, азык-түлүк жана айыл чарба фонду жана ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгеси фонду менен биргеликте Кыргызстандагы жарандык коомдун активдүү аялдар уюмдары тынчтык үчүн долбоор аркылуу ишке ашырылат. Долбоордун максаты тынчтыкты бекемдөө жана социалдык биримдикти чыңдоо менен коомчулукта аялдар менен эркектердин активдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Бул долбоордун максаты ушул климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, жаратылыш ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, аялдардын жана кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, потенциалын жогорулатуу жана социалдык биримдик, тынчтыкты колдоо, ынтымакты бекемдөө багытында да. Ушул багыттарда ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында бүгүн мынакей ынтымак кербени уюштурулду. Ынтымак кербени бул эл аралык тынчтык күнүнө карата биздин Кыргызстанда бүгүн старт алды. Эгерде биздин борборубуз Бишкек шаарында старт алса, параллелдүү түрдө ушул Баткен жергесинде старт алды. Кыргыз деген жүрөктө добуш үчүн сендеп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Мындай чыгармалар поэзия кечесине келгендердин маанайын көтөрдү. Жергиликтүүлөр иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылыгын айтышып, бул аракеттер калктын биримдигин, ынтымагынын бекемделишине өбөлгө болорун белгилешти. Уюштуруучулар тарабынан мындай аракет оңунан чыгып, элет элине жагымдуу маанай тартууланды. Аябай элге жагымдуу иш-чара болуп атат. Себеп дегенде эл ушул акындарга, кыргыз поэзиясына аябай суусаган чак экен. Ушул акындардын ырын угуп, элдин арасынан дагы акындар сурулуп чыгып, өз ошо купуя сыр болуп жаткан ырларыны элге айтып, мына өздөрүнүн ырларыны элге тартуулап, ушу Баткенден айылда көмүскөдө жаткан акындар дагы чыгып атат. Бул аябай жакшы. Эл үчүн өнөр кенчедет, ошого ушул биз үчүн дагы мына маданият тармагына дагы бул эң жакшы иш-чара болуп атат. Себеп дегенде биз дагы ушу жергиликтүү акындардын катарыны ушулар аркылуу толуктап жатабыз. Бул иш-чаранын негизи Роза Отунбаеванын долбоорунун негизинде өтүп жатат. Мында жаш акындардын поэзия, ыр, ар түрдүү айыл ичинде таланттууларды өзүнө тарткан бир чоң иш-чара болуп атат. Буга биздин айыл жериндеги элдердин, жаштардын кызыгуусун арттырып келип атат. Ошого биз дагы ушундай иш-чаралар өтүп турса дейбиз. Энелер дагы, айыл тургундары биздин ушундай бир чоң иш-чараларга тез ушундай өтүп турса жакшы болот деген ой тилегибизди айтабыз. Элдердин маанайы жакшы, бул иш-чарага жакшы катышып келүүдөбүз. Белгилей кетсек, 21 сентябрь бүткүл дүйнөлүк эл аралык тынчтык күнү катары белгиленет. Бул дата Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан зомбулуксуз жашоо аркылуу тынчтык идеяларын бекемдөөгө арналган күн деп жарыяланган. Бүсулу Таштанова, Кундуз Жоробекова, Абдырашит Саттаров, жаңылыктар.